Assalamu alaikum, мекендештер, замандаштар, коллегалар, жалпы салам. Көпчүлүк суроолор боюнча, кайрылуулар боюнча комментарий жазып атышат, WhatsApp'тан жазып атышат. Жаңы таксиге чыккандарга эмне керек? Ошол жөнүндө бир видео чыгарып коюңуз деп айтылып атат. Ошол жөнүндө бир видео чыгарып коюн деп чечтим. Бул видео ошол тууралуу. Анда эмесе кеттик. Биринчи кезекте бул документ тууралуу. Таксиге эң биринчи таксиге чыгыш үчүн эң биринчи документ такташ керек. Бул биринчи страховка. Страховка керек. Страховкадан кийин диагностика карта керек. Андан кийин путевой лист керек. Диагностик карта бул 6 айга жасалат. 3 жыл боло элек машиналарга 1 жылга жасалат. Меники мисалы 1 жылдык диагностик карта. Страховка болсо для такси деген отметкасы менен жасалат. Мисалы мына для такси деген отметка бар менде. Еще без ограничения. Без ограничения. Страховка эки түрү болот. Бирөө без ограничения, экинчиси бул ограничения менен. Ограничения силердин фамилияңарда болушу керек. Бул диагностик картасы жок. Же страховкасы жок. Мына путевой листиңер не действителен. ГАИ тосо, же МАДИ тосо машинаны жүктөп кетип калат. Еще карточка фрахтовщика. Бул дагы керек. Бул мына торпедада жабышылып турат. Бул сөзсүз керек. Учурдан пайдаланып силерге таксопарк атаманды предлагать этейин. Таксопарк атаман бул Москвада орду чоң эле таксопарк, сертификаты бар. 2,5% алат таксопарк. Таксиге тиешелүү бардык документтер жасайт. Ушул азыр айтып өткөн путевой листтен баштап кисарт, страховка для такси, договор аренды, трудовой договор эмес, договор аренды. Жана башка таксиге тиешелүү бардык документтерди жасайт. Андан сырткары таксопарк ай сайын өзүнүн водительдерине, таксопаркта иштеген водительдерге ойын ойноп турат. Бул акчалай сыйлык, телефон сыяктуу нерселерди ойноп турат. Ошол номерге подключен болуп иштесеңер болот. Моментальный вывод, акча чечүү бул бекер. Каалаган сумманы каалаган учурда выводдасаңыз болот. Москванын жолу кең, кең. Үстүдө знактар ийилүү, Кыргызстандагыдай эмес, тар эмес. Асфальтта знактар чийилүү дегендей. Полный көргөзүп турат. Навигатор көргөзөт. Ошондо дагы жаңы келгенде жок дегенде 6 ай доставкада иштегиле. Москванын жолуна көнүшүү. 1:30 менен берип атат, бирок подача 11 минутта. График 3 түргө бөлүнөт. Бул биринчи график эртең менен 7 пик малына чыгасың, 7-8 мал, 7-8дерде ошол боюнча 3-4 саат иштейсиң дагы, үйгө кирип кетесиң, анан кийин кечинде чыгасың. Экинчи график бул менин графигим, эртең менен 7де чыгасың, ошол боюнча 7 антимиттип 8ди линияга койсоң, кечки 8ге чейин иштейсиң дагы, ошол боюнча үйгө кирип кетесиң. 12 саат иштейсиң. Үчүнчү графикте дагы 12 саат иштейсиң, бирок буда обедте чыгасың. 12де чыгасың дагы антимиттип 1де иштей баштасаң, түнкү 1ге чейин иштейсиң. Бул дегени кечки 5-6га чейин мындай арзан заказдарды ташып, кичине иштеп, кичине клапандар, дыхайлар ачылгычаңды 5-6 болот, анан 5-6да час пик башталат. Час пикте эч качан кыйналбайсың, эгер обедте чыксаңчы. Час пикте пробка болот, вообще нерв кайнайт, бул жактан машина келет, бул жактан машина келет, светофорду жетишпей каласың. Короче, час пикте бир аз күчтүүрөөк нерв керек. Пробка таркайт, анан түнкү саат 9дан баштап түнкү 12-1ге чейин сон заказды ташыйсың, бирок болгону сентерге түшүп, сентерден заказ алып чыгып, кайра түшүп, сентерден заказ алып чыгып турасың. Себеби сыртта заказ азаяп, сентерде заказ көбөйөт. Эч качан 12 сааттан ашык иштебегиле. 12 сааттан иштеп ашык иштесеңер, мисалы бүгүн Яндекс чапкычан иштесеңер, эртесиге чалбай каласыңар. А может эртеси чыктыңар болуп туруп. Ошентип 3-4 күн чыктыңар, анан кийин бир күн сулайып жатып каласыңар. Бул Яндексте физически көп кыйналбаганың менен морально көп кыйналасың. Нерв чарчап калат. Анан коэффициент күйүп атат, иш болуп атса, мен эмнеге кирейин деп баягы коэффициенттерди көрүп көз тойбой, же заказдардын кымбаттыгын көрүп, минималканы көрүп тойбой, иштеп жүрө берсеңер, нерв чарчаганда ДТПга попал болушуңар мүмкүн. Себеби нервте сен уже көрүп кетип атасың, көзүң ачык. Уйкуң келип атат, бирок көзүң ачык. Өзүң кыйнап иштеп кетип атасың, бирок нерв тап калганда нерв иштебей калат, мээ иштебей калат, ДТП болуп калышы мүмкүн.
көзүң тойбосо көздү жум, тойбосо аны кыз дагы секин үйгө кетип кал да, эртеси дагы жаңы күч менен чык. Графикти бир немеге түзүш керек, бир мындай линияга түзүш керек, мындайча айткандачы. Бүгүн 12 саат, эртең 12 саат, наркы 12 саат, 5-6 күнү көбүрөөк иштеп кой. Себеби 5-6 күнү мен обедте чыгам. Обедте чыгам дагы түнкү саат 1-2 чейин иштейм. Мынаны карайм, мен мынал жактан келдим. Мынал жактан түшүп келдим. Мынал жерден кирип туруп дублерго. Мынал жерге келсем болмок. Мен Яндекс таксометрди карабай койсом, Яндекс түз алып келди да, мына жерден буюп атат. Эми светофордо турам. Любой машина жакшы туугандар. Эң главный машина бузулбаса болду. Жакшы жүрүп кетсе, любой машина менен эконом, комфорт плюс бар менен иштесең болот. Мисалы, азыркы учурда комфорт плюс, эконом, комфорт, иштеген акчалары бирдей эле, дээрлик бирдей эле. Там 1000 сом, 2000 сом айрым болушу мүмкүн, бирок бирдей эле. Ошентсе деле биринчи таксиге отура турган болсоңор, эң жакшысы экономго отургула. Экономдун клиенттери эмне? Адашып кетсең, адашып кеттим дейсиң. Рейтинг түшпөй, вообще кызыктырбайт, заказ бере берет. Комфорт плюс, комфортта кичине адашып кетип, не то барып койсоң, клиент таппай койсоң, рейтингиңер түшөт, заказды аз берип калат. Каналга подписаться болгонду унутпагылачы, кече бир дос чылдыңдады эле. 1 жылдан бери тартып атасың, даже 10 миңге жете элексиң деп. Сен менен тең баштагандардыкы 80 миң болуп калыптыр го деп. Кирип карасам, чын эле 80 миң болуп калыптыр. Айттым мен көрүнгөн нерсе сени тартып бербесем, көрүнгөн нерсеге башымды тыгып бербесем, меники көбөйбөйт да, дедим эле. WhatsApp'tan бирөө жазыптыр. Лизингке машинадан чыкты, рекламага тартыш керек деп. Алдым өзүм мен лизинг албагыла. Лизинг болбогон нерсе деп какшап атсам, лизинг жөнүндө видео тартамбы? Деп айтайын деп, жок, тартпайм деп койдум просто эле. Кишинин акчасы үчүн мен аны реклама кылып тартып анан кебилдердин убалына калайынбы? Мына жерде аварийканы сөзсүз жандыргыла. Мына клиент мына күтүп турат, аварийканы сөзсүз жандыргыла, клиентти алгыла. Отурат, учурашасың. Здравствуйте. Ходынский бульвар 5, да? Катуураак жүрүп койсоңор, буга 500 сом штраф. Бул 250 сом төлөйсүңөр 20 күнүн ичинде. Разметка. Таксиде разметкага любой такси төлөйт. Скоростько да көп төлөйт. Скоростько көбүнчө түн иштегендер төлөйт, а разметкага күндүз иштегендер төлөйт. Себеби ортоң полосада келсең, оң жактан заказ түшсө, биз айла жак бурулабыз да. Буга дагы 500 сом штраф. 20 күн ичинде 250 сом төлөйсүң. Мындан эң эле жаман штрафтар бул парковканыкы менен красныйга өтүп кеткендики. Парковкага 5000 төлөйт, неме штраф, без скидка. Бул 5000 таза төлөйсүңөр. Андан кийин красныйга. Кээ бирде желтый мигать этсе өтүп кетейин деп түрлө айдап кетет. Ошо доля секунду, когда секунд красныйга илешип калдыңарбы, камера 5000 штраф жөнөтө берет. Бул дагы скидкасы жок төлөйсүңөр. Дагы бир эң көп неменен коркуп койгон бул Мади деген бар. ГАИ эмес. ГАИ көп нерсени түшүнө бербейт. Алар в наличии барбы болуп текшерип коюп берет. Мади деген бар. Мади силерди эч ким Мади токтотуп документ текшергенге негизи акысы жок. Бирок ГАИ токтотуп туруп, Мади келип туруп, анан кийин документиңди текшерген акысы бар. Путевой листиңер жок болсо, же путевой листти туура эмес толтурган болсоңор, же путевой листиңер бар, бирок диагностика картаңар жок болсо, же страховкаңар жок болсо, машинаны жүктөп кетип калат. Бул где-то 30-40 миңдик штраф. Стоянкада 2 ай жатат, 2 айдан кийин штрафын төлөп чыгарып коесуң. То есть машина 2 ай иштебей жатып калат. Ошон үчүн путевой листти, страховканы, диагностика картаны сөзсүз толуктап жүргүлө. Мына жерден эле карасаңар болот. Мына метро Тушино, мына Волковский речной вокзал жак. Мына жерден баштап уже неме башталат. СВАО, Северо-Восточный административный округ. Отрадныйдан баштап, мына шоссе энтузиастов, даже Люблиноого чейин эң начар район. Негизи кээ бир күндөрү жакшы деген райондо да жакшы заказ берип коет, кээ бир күндөрү болбогон район, бул райондо заказ бербейт деген
райондон да жакшы газ берип коет. Бул как пешене. Таксиде иштегенде адреналинди ичип алып эле айдап жүрө бербей, адреналинди көп ичпегиле, ден соолукка зыян. Мен мисалы адреналин колларды мен да көп ичимин убагында уже таштап койдум. 2 жыл болуп калды, только кофе ичишим мүмкүн. Кофе да жардам бербесе, линиядан чыгып туруп, будильникти коюп туруп, 10 мүнөт, 15 мүнөт уктап алганым жакшы. Уйкум чекчей баштады. Туалет боюнча деле айтсам, мисалы. Туалет болгондо туалеттин немеси деле жок. Мисалы күндүзү туалет заправка, торговый центр же байкыл МФЦга кетсеңер болот, май документиге. Банктарга кетсеңер болот, чайханага кетсеңер болот. Көп жерге туалет бар. Түнү болсо андан да туалет көбөйөт. Талдын түбү, дуалдын түбү дегендей. Мына окшогон КамАЗдардан этият болуш керек, фуралардан этият болуш керек, автобустардан этият болуш керек. Жана каршерингтерден этият болуш керек. Анан кымбат машиналар бар го. Ошолордон этият болуш керек, алар өтө наглый айдашат. Чоң машиналарда оң жагында мертвый зона бар. Мисалы МКАДда алар 2 эле полоса менен жүрө алышат. Дальше 3-чү, 4-чү, 5-чи полосага өтө алышпайт. Штраф. Ошон үчүн 2 полосага тизилип алышат. Биз сол жактан келип туруп бурдубузду тыгып беребиз го. Жеңил машиналарда көрүп алып элечи. Болбойт, себеби алар тормоз тепсе дагы кээ бирде успеть этпей калышы мүмкүн. ДТП болосуңар, ДТПнын ичинге кереги жок. Ошон үчүн пропускать эткенине көзүңөр жетмей сайын онтип кирбегиле. Көп көрөм ошол МКАДда ДТП болгондорунчу. Кандай телефон керек деп сурасаңар. Болушунча күчтүү телефон, батарейкасы күчтүү, ядросу күчтүү телефон болсо, ошончолук жакшы. Бул эми где-то 15 миңден жогору 20 миң тегенин телефондор жакшы болот. Ушулар катыбайт. Надо заехать со стороны набережной, шлагбаум по кнопке дейт. Мисалы, таксометрде мен мынал жактан келип атам. Бирок мени набережный жактан келди деп атат. Демек, мен мынал жактан мени киргизе албайм. Шлагбаум бар, хоть бирок киргизбейт. Ошон үчүн мен Яндекс ушундай жерде айдай берет, мен жакында айланып, жактан келишим керек. Подъезжаем, слева вход. Слушайте, а потом, если вызывать такси, лучше с этого стороны, да? Да, да. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Сумдун тегереги. Бул жерде токтогонго болбойт. Негизи эле центрде көп метролордун жанында токтобогула Falcon камера бар. Көп жерде клиентти түшүрүп ордуңардан жылып кетиш керек. Же болсо заказга барганда дагы клиентти эскертип, мен келип атам, долго ждать не могу деп келип эле точкага сразу звонок кылыш керек. Вы где депчи. Болбосо 1 мүнөттөн ашып туруп койсоңор, Falcon камерадан 3 миң штраф келет. Аны 20 күн ичинде 1,5 миң кылып төлөйсүңөр. Таксометрде оплата наличными, оплата по карте жазып турат да. Кээрлер бар оплата наличными десе дагы ушу точкага жеткичеңде талпай былчы отура беришет. Келгенден кийин можно перевести деп туруп анан номериңе, телефон номериңи айтып, ой, Сбербанк что-то не работает, анан келдегичеңде 1 мүнөт өтүп кетип калат. Ошон үчүн заказды аякташына 2 мүнөт, 3 мүнөт калганда можете начать перевести оплата наличными или переводом деп сурап, алдын ала акчасын алып алууга. Жеткиздиңер, түшүрдүңөр, кийин ордуңардан жылып кеттиңер. Мисалы мына заказды оно жерден алдым. Светофордун түбүнөн алдым. Светофордун түбүнө 2 кыз турат. Жакшы, эгер алар эмес болсо, мен бурган боюнча кетип калам. Ушулар болду, болсо мен секин бурунуп кетип калам. Себеби оно жерде, бул жерде светофор өтө кыска күйөт. Арттан сигнал берет. Ушулар экен. Булар эмес экен. На местаны коебуз, ордубуздан жылып кетебиз. Вообще не важно. Сени күтөбү, күтпөйбү, 3 мүнөт ожидание, бесплатный ожиданиясы барбы, вообще кызыктырбайт. Ордуңда жок болду, значит кеттик.
Бегу, 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 бегу. Вот, как раз собирался уехать. Не надо. Стасовой, да? Да, да. Спасибо. Ушундай туугандар. Эң керектүү, эң пайдалуу кеңештердин бирлерин алдыларын, жакшыларын айттым деп ойлойм. Менен кыйын дагы таксисттер бар. Мен кыйынына кирбейм, иштеген билбегендерине кирбейм, ортосундамын. Мындай более-менее дегендей. Дагы айтылбай калган нерселерди комментарийге жазып ийсеңер болот. Майда чүйдө маселе көп. Таксиде такси ишин көп нерсе бар, көп нерсе попал болосуң. Ошолорду өзүңөрчө onu башыңардан өтүп, теория түрүндө, практика түрүндө, иш жүзүндө гана билип, меңирге сактап калбасыңар. Теги жер, мындай жерде мындай болот экен, мындай жерде болот экен. Мен айтканым 3 күндөн кийин эсиңерде жетишип кетет. Бардыңарга ийгилик. Машиналардын алдыңардан шамал өтө берсин. Алдыңардан гай чыкпасын, баллонуңарга саморез кирбесин дегендей, мык кирбесин дегендей. Тынч болгула.